Бул сабакта биз силер менен барактарга калан титулдарды коюуну үйрөнөбүз. Калан титул дегенибиз эмне? Калан титул бул барактын баш жагында же төмөн жагында коюлуучу статикалык информация болуп эсептелинет. Мисалы, бир мисал карап көрөлү. Мынакей, бул жерде антисабатсыздык, анан сүрөт, анын логотиби жана астындагы Е мугалим деген мынакей ушунун баарысы бул калан титул болуп эсептелинет. Жогорку жана төмөнкү. Бул калан титулду бир эле баракка койсок, калган барактарга ал автоматтык түрдө коюлат экен. Калан титулдун негизги коюлуу максаты ушул. Башкача айтканда, ар бир барактагы статикалык маалыматты берип туруу болуп эсептелинет экен. Эми бул калан титулду кантип коебуз? Анын үчүн биз ставка менюсунан калан титул, верхний калан титул жана нижний калан титул деген турат. Эгерде жогору жагына койгубуз келсе калан титулду, анда верхний калан титул дегенди басабыз дагы бул жерден ар кандай түрлөрүн тандап алабыз. Мисалы, ушу Word системасы аркылуу берилген ар кандай варианттарын тандап алсак болот. Мисалы, биз бул вариантын алалы. Басабыз, мынакей. Эми бул жерге датаны киргизебиз. Мисалы, бүгүнкү дата коюп койсок болот, койбой да койсок болот. Жана бул жерге атын киргизебиз. Мисалы, информатика деп коелу. Информатика. Болду. Эгерде калан титулду койгондон кийин курсорду сырт жакка эки жолу басабыз. Мынакей биздин калан титулубуз даяр болду. Бул демек жогорку калан титул болуп эсептелинет. Эми биз бир эле баракка койдук, ал эми бул калан титул калган барактарга дагы автоматтык түрдө түштү. Мынакей экинчи баракта дагы бул калан титул турат. Бул жогорку калан титул болду. Ал эми төмөнкү калан титулду коюш үчүн ушул эле ставка менюсуна биз нижний калан титул дегенди тандап алабыз. Демек, бул жерден дагы биз каалагандай максатта, же болбосо каалагандай берилген шаблондордон тандап алсак болот экен. Мынакей, мисалы бул жерден биз мынагу шаблонду алалы, полоски деген. Эми бул жерге дагы текст киргизебиз. Компьютер деп коелу бул жерге. Окей. Мынакей. Биз төмөнкү калан титулду дагы койдук. Ушул эле төмөнкү калан титул деген жерден биз ар бир барактын номерлерин коюп алсак болот экен. Же болбосо барактарды номерлөө үчүн дагы биз ушул панелди, калан титулу деген панелди колдонобуз. Анткени барактын номери дагы бул калан титул болуп эсептелинет экен. Эми номерди коюш үчүн эмне кылабыз? Бул жерден номер страницы деген менюну басабыз дагы, мындан тандап алабыз. Жогору жагынабы, төмөн жагынабы, же капталдарынабы, же азыркы берилиштеби. Мындагы ар бир этап боюнча, демек ар бир менюсу боюнча ар кандай шаблондору бар. Ушулордун каалаганын тандап алсак болот. Мисалы, биз төмөн жагына коюп көрөлү. Эми бул жерден дагы бизге берилген ар кандай шаблондордон тандап алабыз. Башкача айтканда, биздин барагыбыздын номерлери кандай формада болот. Мисалы, мына форманы тандап алалы. Звезда. Басабыз. Мынакей, биринчи. Окей. Болду. Биздин мынакей биринчи, экинчи деп барагыбыз кете баштады. Башкача айтканда, биздин барактар автоматтык түрдө номерлене баштады. Эгерде силер бараңар андан ары улантсаңар, биздин номерлөө андан ары улантылып кете берет. Мына 3, 4 жана башка. Жана ошол эле учурда биздин жогорку калан титулубуз дагы кала берет. А эмне үчүн биздин төмөнкү калан титулубуз жок болуп кетти? Анткени төмөнкү калан титул катары бул жерде азыр ушул барактын номерлери коюлуп жатат. Демек, дагы бир жолу кайталап кетем. Ставка менюсунан верхний калан титул же нижний калан титул жана
номер страницы. Башкача айтканда, ушул менюнун жардамы менен биз ушул Голландия тулдарды кое алат экенбиз. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.